Президент Садыр Жапаров бүгүн 11-ноябрда Япониянын Кыргызстандагы элчиси Года Хидекини дипломатиялык миссиясынын аякташына байланыштуу кабыл алды. Президент Япония өкмөтү менен өз ара аракеттешүүнүн алкагында Кыргызстанда өлкөнү социалдык экономикалык жакшыртууга багытталган бир катар социалдык маанилүү долбоорлор ишке ашырылып жатканын белгилеп өттү. Ал бул демилгелер жарандардын жашоо сапатын жогорулатууга жана региондорду өнүктүрүүгө жакшы салым кошуп жатканын баса белгиледи. Маектешүүнүн жүрүшүндө президент Садыр Жапаров акыркы жылдары Япониядан келген туристтердин саны өсүп жатканын канааттануу менен белгилеп, бул элчинин эки тараптуу байланыштарды чыңдоо жана Кыргызстандын туристтик мүмкүнчүлүктөрүн Японияда илгерилетүү боюнча жүргүзгөн ишинин натыйжасы экенин баса көрсөттү. Өз кезегинде Япониянын элчиси Года Хидеки мамлекет башчысына Кыргызстандагы дипломатиялык миссиясынын жүрүшүндө көрсөткөн көңүл буруусу, колдоосу жана жылуу мамилеси үчүн терең ыраазычылыгын билдирди. Элчи Года Хидеки Япония Кыргызстанды чөлкөмдөгү маанилүү өнөктөш катары эсептей турганын жана саясий, экономикалык, гуманитардык жана маданий тармактарда кызматташтыкты мындан ары да бекемдөө ниети бар экенин ырастады. Ош облусунда чек арачыларга жаңы кызматтык батирлердин ачкычтарын тапшыруу аземи өттү. Бул тууралуу чек ара кызматынан билдиришти. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, УКМК төрагасынын биринчи орун басары, чек ара кызматынын директору Абдикарим Алимбаев, ошондой эле жергиликтүү бийлик органдарынын жана көч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү катышты. Жаңы турак жай комплекси УКМК чек ара кызматынын Ош облусу боюнча башкармалыгынын Карамык, жана алыскы чек ара заставасынын аймагында курулган. Заманбап кызматтык үй 1 жана 2 бөлмөлүү 18 батирден турат. Жашоо үчүн ыңгайлуу жана коопсуз шарттарды камсыздоо максатында комплекс аймагында балдар аянтчасы, спорт аянтчасы, көмүр кампасы бар, откана жана трансформатордук көмөк чордон курулган. Мындан тышкары суу сактагыч резервуарлар, анын ичинде өрт коопсуздугу үчүн сактагыч жана саркынды сууларды агызуу системасы каралган. Чек ара кызматынан билдиришкендей, батирлер чек арачыларга, ошондой эле башка укук коргоо түзүмдөрү менен өз ара аракет алкагында чек ара коопсуздугун жана аймакта тартипти камсыздоо маселелеринде ведомстволор аралык кызматташтыкты бекемдөө үчүн батирлердин бири ички иштер органынын Чоң Алай районунун Карамык айылынын милиция бөлүмчөсүнүн кызматкерлерине тапшырылды. Коргоо министрлиги аскер кызматчыларына жана пенсионерлерге турак жай боюнча финансылык жардам көрсөтөт. Ведомстводон билдиришкендей, аскер кызматчыларынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 12 беренесинин талаптарын аткаруу максатында Коргоо министринин 2025 жылдын 15 сентябрындагы номер 466 буйругу менен Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин аскер кызматчыларына жана аскер кызматынан бошотулган адамдарга турак жай акысын же ипотека карызды төлөөгө акысыз финансылык жардам көрсөтүү жөнүндө нускама бекитилди. Нускама аскер кызматынан бошотулган жана пенсиядагы жарандардын ипотекалык карыздык жүгүн азайтуу, алардын социалдык абалын жакшыртууга багытталган. Документке ылайык календардык 20 жыл жана андан ашык кызмат өтөгөн дискредитциялык эмес негиздер боюнча бошотулган адамдарга ипотекалык карыздын калган суммасынан 1 500 000 сомго чейин акысыз финансылык жардам көрсөтүлөт. Мындан тышкары нускама Кыргыз Республикасынын президентинин 2024 жылдын 17 июлундагы номер 191 жарлыгы менен бекитилген Менин үйүм мамлекеттик турак жай программасынын алкагында ишке ашат. Программада социалдык ипотека, жеңилдетилген ипотека жана жеткиликтүү ипотека багыттары каралган. Коргоо министрлигинин пенсионерлери учурдагы кызматкерлерге карата белгиленген жеңилдетилген ипотека критерийине кирбейт, бирок алар эмгек ишмердүүлүгүн уланткан учурда программага катыша алышат. Бул учурда ипотека баштапкы төлөмсүз жылдык 8% чен менен жана 25 жылга чейинки мөөнөткө берилет. Өлкө аймагында жол коопсуздугуна көзөмөл күчөтүлөт. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жетекчиси Арзанбек Козукеев билдирди. Ведомстводон маалымдашкандай, ал күн мурун Бишкек шаардык кайгул кызматынын кечки нускамасына катышып, коомдук тартипти жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо багытында тиешелүү нускамаларды жана эмдин буйруктарын кызматкерлерге жеткирди. Айрыкча түнкүсүн шаар тургундарына тынчтык бербей, унаа жарыштарды уюштурган, катуу ылдамдыкта унаа
башкарган жана жол кырсыктарына себеп болгон айдоочуларга көзөмөлдүү күчөтүү зарылдыгын белгиледи. Ошондой эле мас абалында унаа айдаган айдоочуларга карата жазаларды күчөтүү тапшырмасын берди. Мындан тышкары кызматкерлердин ишин жогору баалап, мындан арыда жол кырсыктарын алдын алуу боюнча рейдтик жана профилактикалык иш-чараларды күчөтүү керектигин баса белгиледи. Күн сайын коомдук транспорттун 10дон ашык жүргүнчүсүнө айып салынууда. Бул тууралуу муниципалитеттен билдиришти. Маалыматка ылайык Бишкек шаарынын мэриясынын транспорт жана жол транспорттук инфратүзүмдү өнүктүрүү департаментинин Бишкек шаардык транспорт муниципалдык ишканасынын кызматкерлери жана Тулпар компаниясы менен биргеликте коомдук транспортто жол кирени төлөөнү текшерүү боюнча рейдтерди улантууда. Аталган рейдте жол акысын төлөбөгөн жана талон албаган жүргүнчүлөргө Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 199-беренесинин 8-бөлүгүнө ылайык транспорт департаментинин коомдук транспортту инспекциялоо бөлүмү аркылуу протоколдор түзүлүп, 1000 сом мөлчөмүндө айып салынууда. Урматтуу жүргүнчүлөр, коомдук транспортто накталай акча төлөгөндө талон алууну унутпаңыз. Ар бир каттамдын өзүнчө номурдагы талону болот жана ал талондор кийинки каттамга жараксыз экенин эскертебиз деп айтылат маалыматта. Бишкектин айрым көчөлөрүндө 5 күн газ берүү токтотулду. Бишкек газ кызматынан билдиришкендей, жер астындагы орто басымдагы газ өткөргүчүндө оңдоо иштерин жүргүзүүгө байланыштуу 10-14 ноябрь күндөрү Чыңгыз Айтматов проспектиси, Лев Толстой көчөсү, Матыев көчөсү, Бакаев көчөсү, Гагарин көчөсүндө газ болбойт. Иштер шаардын жолдор тармагын реконструкциялоо боюнча жумуштарга байланыштуу Бишкек мэриясынын демилгеси менен жүргүзүлүүдө. Бишкек газ жарандардан түзүлгөн ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт. Ноябрь Илим күнү. Бул даталуу күнгө карата бүгүн Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Улуттук илимдер академиясында билим берүү менен өндүрүштүү интеграциялоодогу илимдин ролу аталышындагы эл аралык илимий практикалык конференция болуп өттү. Аталган иш-чараны Кыргыз Республикасынын Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги жана Улуттук илимдер академиясы биргеликте өткөрдү. Илим күнүнө арналган бул конференцияда илимий изилдөөлөрдү жасаган илимпоздор жана алардын эмгектери коюлду. Алардын бири Рыспаев Амантур мырза. Ал студенттер менен биргеликте дыйкандардын ишин жеңилдетүүчү аппарат ойлоп таап, анын моделин бул көргөзмөгө алгачкы жолу чыгарып жатканын билдирди. Биз бүгүнкү көргөзмөгө өзүбүздүн студенттердин жана магистрант, PhD докторанттардын эмгектерин алып келдик. Биринчи эмгегибиз бул айыл чарбасындагы робототехника. Бул жанагы теплицаларга атайын ылайыкталып жасалган роботтор. Бул өсүмдүктөрдү себет, сугарат, ото чөптөрдү тааныйт, аларды өзү жулуп тазалайт. Ошондой эле нымдуулукту дагы текшерип турат, датчиктер бар. Нымдуулуктар азайып баратса, өзү автоматтык түрдө сугарат. Анан кандай өсүп жатат, баардыгы базага түшө берет камера менен. Анан муну бышып жетилгенден кийин өзү түшүмдү жыйнап дагы берет. Теплицаларды өстүрүп аткан жана канча адамдар иштеп атат эмгектен. Ошо адамдардын эмгектеринин баардыгын бул жеңилдетет да. Ошондой эле Кыргызстандагы Иса Ахынбаев атындагы медициналык академиясынын фармация факультетинин студенттери да илимий изилдөө багытында дары чөптөрдү кургатып жана ден соолукка пайдалуу чайларды жасап келишет. Алар да бүгүнкү көргөзмөгө катышууда. Бул жакка жайында студенттер илимий тарапта топтогон чөптөрдү, чайларды жана студенттер өздөрү статья жасап, илим жолунда жасаган самынды алып келдик. Негизинен бул жерде Ысык Көл облусунда топтолгон чөптөр бар. Жыл сайын биздин кафедра жайында студенттерди алып барып, ал жактан Кыргызстандагы дары чөптөрдү топтойбуз. Алып келип аларды кургатып, практикада табигый түрдө көрүү үчүн студенттер үчүн даярдайбыз. Ошондой эле самындарды жасаганбыз. Бул самындар негизинен тери ооруларына жардам берүү максатында чыгардык, статья жасып. Буларды биз негизинен каздын майынан алабыз.
казын майына чөптөрдү кошобуз. Ала бата жана эрменди. Негизги максатыбыз тери ооруларын дарылоо жана ошол эле учурда студенттерге үйрөтүү максатында. Азыркы учурда бул самыныбыз дагы деле илимий изилдөөнүн этабында жүрүп атат. Илим күнүнө арналган иш-чарага Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин жетекчилиги, академиялык, коомчулуктун жана жогорку окуу жайлардын өкүлдөрү катышты. Бүгүн биздин илимдин алдында жаңы чакырыктар, жаңы милдеттер турат. Алар илимий инфраструктураны өнүктүрүү, изилдөөлөрдүн сапатын жогорулатуу, билимди өндүрүш жана бизнес коомчулук менен тыгыз байланыштыруу камсыз кылуу, жаш окумуштууларды колдоо жана эл аралык кызматташтыкты кеңейтүү. Негизги көңүлдү жаштарга биздин билимдин келечегине бурабыз. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында дүйнөгө ачык заманбап технологияларды өздөштүрө алган жана абдан чоң чыгармачыл мүмкүнчүлүктөргө ээ жаш изилдөөчүлөрдүн муну калыптанууда. Конференциянын алкагында илимий көргөзмө гана эмес, Кыргыз Республикасынын жаш окумуштуулары жана инноваторлору арасында өткөн сынакты жеңүүчүлөрүн сыйлоо аземи өтүп, илимий изилдөөлөрдүн негизиндеги мыкты стартап, туруктуу өнүгүү жана жашыл технологиялар тармагындагы мыкты чечим, жылдын мыкты илимий макаласы, жылдын мыкты жаш окумуштуусу номинациялары боюнча жеңүүчүлөр сыйланды. Ошондой эле илимдин билим берүү жана өндүрүш менен интеграциясы, инновацияларды өнүктүрүү жана эл аралык кызматташтык маселелери талкууланган панелдик сессияда орун алды. Асель Сөркул кызы, Гүлчора Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек. Ош шаарынын Алиев көчөсүндө жайгашкан номер 1-Жибек бала бакчасынын жаңы кошумча 100 орундуу имараты ишке берилди. Жаңы имарат заманбап талаптарга ылайык курулуп, бөбөктөр үчүн бардык ыңгайлуулуктар менен камсыздалган. Аянтчанын аймагында балдар ойноочу аянтча жана эс алуучу аянтчалар да бар. Бул мектепке чейинки билим берүү мекемесинин эски корпусунун курулганына 1 кылым болду. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов да ушул бала бакчадан тарбияланган. Бала бакчанын абалы менен мэр Жеңишбек Токторбаев рейд учурунда таанышып чыгып, жаңы корпус куруу тапшырмасын берген. Бала бакчанын ачылышына баарынан да балдар сүйүнүшүүдө. Мага жаңы садик жакты, соң бар экен аякта. Игрушка. Ошакта тамак жейбизкен. Анам болса, ситагы чечебизкен. Ошакта окуйбуз бир нерсе. Ошакта жаня чагылабыз. Оюнчуктары, столдары, флагтары, шаяктары баары эсе жакты. Бул мектепке чейинки мекеме 1921 негизделген. Азыркы учурда бакчада 350 бала тарбияланууда. Учурда бала бакчада бардык шарттар түзүлдү. Биз эски садикте көп жылдан бери иштейбиз. Жаңы садик, эски садигибизде немелерибиз жетишпейт эле, бизге шартыбыз туура келбейт эле. Азыр мына жаңы садикке көчүп, бул даярдоо тайпасы балдардын. Азыр заманбап бала бакча курулду, бар жогу спальня отдельно, өтө турган, занятие өтө турган отдельно. Мурун бөлүп коёткон да, мындай спальня, жарымы занятие өтө турган, парталар чай иче турган жерибиз болот эле. Бала бакча 1 кылымдык мезгилден бери иштеп келет. Азыркы учурда бакчада 350 бала тарбияланат. Жаңы корпус пайдаланууга берилгенден кийин кошумча топторду ачуу пландалууда. Анын натыйжасында балдардын жалпы саны 550ге чейин көбөйөт. Эми эскини жаңылагычаң эсен кетет деген сөз бар. Эски зданияга эми 100 жылдан ашык болгондон кийин эч кандай баягы талапка, азыркы талапка жооп бербегендигине бир аз кыйналганбыз. 100 орунду 4 тайпалуу группа ачып атабыз. Эми эски здания менен биргеликте жаңы зданияны кошуп, эми 350 бала, эми 500ге чейин бала тарбиялайбыз буюрса. Шаардын ортосунда жайгашкандыгыбыздын элдин талабы көп да. Ошого балдарга эми билим өзү талакпай беребиз деген ойдобуз. Быйыл Ош шаарында 6 бала бакчасы жана 5 мектепти пайдаланууга берүү пландалууда. Учурда 9 билим берүү объектисинин курулушу жүрүп жатат. Гүлжан Ажыматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары.